Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашаган кектенип жаткан замандаштар. Амансыздарбы? Өтүп кеткен Курбан айт барыңыздарга марек болсун. Ушул видеону максималдуу түрдө Москвадагы жашаган дос таныштардын бардык группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Соо эле болот, бир жакшылык эле бир жарап каласыздар да. Мындай айтканда, Мерим клиникасы баягы эле бесплатный пломбаларны 20 мына июнга чейин узартты буйруса келип, бир адамга бир пломбаны бекер койдуруп кете бересиздер. Мына кыйналып жүргөн, тиш ооруган бир туугандар билсеңиздер, сразу жөнөтүп коюңуздар. Мына ушул барып тишиңди дарылатып ал, ушул арзанатып баштаптыр. Мына Курбан айттын урматына биз эми Курбан айтка чейин чакырды эле, келе албай калдык. Агаларыбыз атайын чакырды, элге бир пайдабыз эле тийсин дейт да, чындыгындачы. Андыктан туугандар таратып коебуз. Анан брекеттерди рассрочка жол менен туугандарыбыз кой берип атат. Муну мен бир жылдан бери реклама кылып жүрөм. Чындыгында актив жакшы бизден келип кызматтардан пайдаланып атасыздар. Тейлөөсү боюнча, кылган жумуштары боюнча комментарий күтүп калам да. Анан импланттарды 10 миңден коюп берди эле. Мындай өтө мындай акция кылыпчы. Бул негизи башка жактарда 20 миңден жогору коет экен. Эми кичине кымбаттады дейт. Аны деле айтып кое турган жерибиз бар. 15 миңден коюп беребиз дейт. Рассрочка жол менен брекеттерди койдура бересиздер. Эч кандай банк санкы жок. Келип койдурсаңыздар болот, тиш алат, тиш тазалайт. Бардык кызматтар боюнча кайрылсаңыздар болот. Ким экен ошол баатыр? Кана ким чакырды сен десеңиздер, мына агабыз Тарел тууганыбыз, кандайсыз? Иштер жакшыбы? Саламатсыздарбы? Курбан айттан кеч келип калдык. Байрамдар менен куттуктап коебуз. Курбан байрамы марек болсун. Тилеген тилектериңизге жетиңиздер. Самыңга ошо тиш оорубасын. Тиш ооруса түнкү уйкуң дагы бузулат, тамагыңды жей албайсың, арыктайсың, башка болосуң да, стресс болосуң, голова жанжал болот. Андыктан мына кайрылып бересиздер. Буларда аял киши врачтары дагы бар. Айта бересиз. Саат 9-дан 10-га чейин иштейбиз. Запись менен карайбыз. Метродон 5 мүнөт пешком. Метро Римская или площадь Ильича, эко бир эле метро. Убакыт саат боюнча ошол жазылып келе берсеңиздер болот. Если жумуштан кечирээк чыгып калсаңыздар, 9, 10, 11 болуп кетсе, күтөбүз, если келем деп чалып койсоңуздар. Заранее айтып койсоңуздар. Аял кишилерге дагы толку запись менен келиш керек экен да. Аял кишибиз бар, ал только по записи принимает. Ага, заранее запись кылып келишиңиз керек. Детский врачыңыздар барбы? Кандай ошол? Детский врачыбыз бар, 4 жаштан жогору карайт. Тоже запись менен только карайт. Мындай менен карап албай калабыз го дейм. Июндун 20-сына чейин полный количество жок. Ким келсе, канча адам келсе коюп беребиз деп атасыз. Примерно сизде бир кресло, ошондо бир 4 креслоңуз бар экен. 4 кресло. Айтылгандай эле бул агаларыбызга жергиликтүү ушул элдер аябай көп келет. Башка улуттар чындыгында ичинде мындай так болгондуктан келет деп ойлойм. Брекетти жана пломбаны айтып бериңиз. Элдер көп комментарий жазып атат да, бул кандай, качествосы кандай, 1-2 айда эле урап кетип ал, эмне болгон депчи. Пломбаны ар бир адамга бирден пломба коюп берип атабыз, Кудай ыраазычылыгы үчүн. Келип койдуруп алыңыздар. Кариес кичинекей кезинде чоңоюп, нервке жетип, оорутуп калгычаңды сактап берели деп аракет кылып атабыз. Ошол себептен ар бир адамга бирден пломба келсеңиздер коюп беребиз. Анан если баягы курт аябай көп жеп койсо, тишти нервке жетип калса, же болбосо нервтин ичин дарылаш керек болсо, ал эми отдельно кызмат болот. Отдельно төлөнүп калышы мүмкүн. Если пломба болсо, пломбасын бекер коюп беребиз. Нервтине жетип калган убакыт болот, баягы жетпеген убакыттар болот. Например, ошол мезгилде бекер эле койдуруп кетесиздер. Келиңиздер. Нервке жете элек болсо бекер кылып бересиз. Уже нервти тазалаш керек болсо кандай? Канча кошулуп кетет? Нервти тазалаш керек болсо бир 2-3 миң акча болот. Бирок ошол нервти тазалап, если ооруп атса, майла жок да, нервти алыш керек, андан кийин пломбалаш керек. Ошондо тиш көбүрөөк жүрөт да. Анан если нервке жете элек болсо, мындай айтканда тиш тирүү болсо, пломба коюп койсок, ошол пломба жакшы жүрөт, 10 жыл унчукпай жакшы жүрүп берет буюрса. Ошол нервке жете элек болсо, пломба койсоңуз, негизи мындай обычный күндөрү канча коюп бересиз ошол пломбаны андай? Негизи пломбалар 3 миңден башталат. 3 миң жергиликтүү калктарга, например, 4 миң, 5 миңден деле коюп бересиз. Ошол кымбатыраак. Ошого өз мекендештерибизге мындай жардам болсун, өз немелерге жардамыбыз тийсин деп ушундай жакшы эме кылдык атабыз, акция кылып атабыз.
келип жетишиңиздер. Негизи эле ошол тиш алууну деле бекер кылалык деп тартканда агабыз айтат, элдин баары эле келип жулдуруп тиш кала тургандай бар дейт. Ошол аны Жашынакай тишти деле келип эме жууп сал дейт да, чын айткандачы. Анан болбогон эме экен, биз адамга мындай не навреди деген эме бар го, ошо залакабыз тийбеш керек да, жардам беришибиз керек наоборотчу. Ошол. эми бекер дедиң, тазалыгы кандай? Ошону айтып бересиң. Достор, тазалыкка эч кабатыр болбоңуздар. Инструменттердин баары жуулат, алдыгындай замочкага салынат, инструменттер жуулат. Андан кийин автоклавга салынат, автоклавга салынып, инструменттердин баары стерильный бокско, мондой бокстун ичинде сакталат. Мындай отдельный краш пакетте болот. Сиздин көз алдыңыздарда муну ачып беребиз. Мындай бурчтарында стерилизация болду деген эмеси болот. Как сказать, индикатор. Ошол индикатордон жуулуп тазалап чыкты деген болот. Анан тиштериңизди алдыгындай кылып тартып сүрөткө. Например, мына жерде көрсөңүздөр болот, эски пломба. Аны тазалап, мондай болуп. Андан кийин мондай болуп, сонун кылып пломба коюп беребиз. Өзүңүздүн тишиңизге окшогон. Ошол достор, ушундай пломба коюп, көз алдыңызга тартып, көрсөтүп, до после кылып, андай кариес калбады, кара точкалар калбады, толук тазаланды жана анатомия бандай тишке окшош болду. Андан сырткары биздин клиникада под микроскопом лечение болот. Микроскоп деген бул дентальный аппарат, специальный. Тиштин тамырына чейин көрсөтсө болот. Алдыгындай увеличениясы менен 25 эсе чоңойтсок болот. Тиштин тамырына чейин көрүп, дарыласак болот. Например, азыр мен сиздерге көрсөтөйүн. Мондой рентгенде азыр мына көрсөңүздөр болот. Мына жерде капкара болуп турат. Капкара болуп турат. Бул ириңдеп кеткен да тишчи. Башка жакта дарыланып, ириңдеп, анан бизге жиберилген, муну сактап калыш керек деп жиберишкен. Анан биз буну дарылап, 3 айдан кийин ириң кайтып кеткен. Көрдүңүздөрбү, могу жер кара жок. Ошол ушундай зубосохраняющий операция деп коет. Зубосохраняющий операцияларды мындай уже тиш болбой калды, удалить этип салыш керек деген тиштерди сактап, биз дарылап, аларга коронка болсо коронка, пломба болсо пломба коюп, дагы дальше жүргөнүнө эме аракет кылабыз да. Туугандар, ишиңиздер ийгилик, негизи тиш оорубасын, кайрылык кылбасын негизи. Кайрылып, эгер бирөө жарым тиш ооруганын билген болсоңуздар, жөнөтүңүздөр мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына кызмат кылабыз деп атабы, келип бир көрүнүп коюңуздар. Жакшылык күндөрү жолугалык, номерине жазылып келе бересиздер. Мен оюмча толук записьсиз да. Живой деле кыйыныраак экен да. Живой менен келсеңиздер деле болот, карап беребиз. Эми бир аз күтүп калышыңыздар мүмкүн. Если убакытты билсеңиздер, жарым саат, 1 саат мурун чалып койсоңор жакшы болот. Баратабыз депчи. Хотя бы ошону алып койсоңуздар, сизге место даярдап коебуз. Группалар менен тараталык. Алла разы болсун ушул жигиттерге дагы жамааты менен чындыгында аябай жакшы кызмат кылат. Мен оюмча бир канча бир 100 адамга пломба бастыңызбы мындай? Андан ашык эле басып көбүнө эле пайдасы тийип атат да. Ошондуктан бирөөгө пайдабыз тийбесе, зыяныбыз тийбесин, андай түшүнбөй эле жаман комментарий жазышын кереги жок. Каналыма катталыңыздар. Көрүшкөнчө, ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер, кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу альфа цианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.